Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, парламенттин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо 2020-жылдын 4-октябрына дайындалды. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына шайлоону өлкө мыйзамдарына ылайык уюштуруу тапшырмасы берилди. Өкмөткө шайлоону өткөрүү үчүн зарыл болгон финансы каражаттарын Боршайком бекиткен чыгымдардын системасына ылайык бөлүп берүү жагы тапшырылды. Ошондой эле башкы прокуратура шайлоону дайындоодо жана өткөрүүдө Конституциянын жана өлкө мыйзамдарынын сакталышын камсыз кылууга милдеттүү болгон. Ал эми жергиликтүү бийлик жетекчилерине шайлоого даярдык көрүүдө жана өткөрүүдө шайлоочулардын тизмелерин түзүү, тактоо, уюштуруучулук, техникалык маселелерди чечүү боюнча тиешелүү органдардын жана шайлоо комиссияларынын ишине көмөк көрсөтүү боюнча тапшырма берилди. Белгилей кетсек, быйыл коронавирус эпидемиясынан улам жарыяланган өзгөчө кырдаалга байланыштуу 12 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтпөй калган. Мындан улам Жогорку Кеңештин айрым депутаттары эки шайлоону чогуу өткөрүүнү сунушташкан. Эске салсак, Боршайком парламенттик шайлоого даярдык көрүүнүн жана өткөрүүнүн графигин өткөн жылы 17-октябрда жарыялап, парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөөрүн билдирген. Шайлоону уюштурууга жана өткөрүүгө 560 миллион сом талап кылынаары маалымдалган. Быйыл 30-июнда президент шайлоо босогосун 7%га чейин түшүрүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу же үгүт иштеринин форматын өзгөртүү тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан сунуштар айтылган. Эпидемиологдор айтып атышат, экинчи волна башталат. Биз аны чындыгында билбейбиз, качан башталат, башталабы. Ошондуктан биз же парламенттик шайлоону жылдырыш керекпиз, же ошол эле агитацияны жаңы форматка өткөзгөнгө мажбур болобуз. Парламенттик шайлоону жылдырсак, бир топ эле суроолор болушу мүмкүн. Коомчулукта парламенттик депутаттар, 6-чакырылыштагы депутаттар узурпацияны кылып атышат. Жаңы форматка өтсөк, онлайн режимде массалык маалымат каражаттар аркылуу агитацияны кылсак, кээ талапкерлер өзүнүн офиске чакырып, ушундай агитацияны кишилерди мындай чогултуп агитацияны кылыш мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, биз биргеликте президент, премьер-министр, Жогорку Кеңеш, коомчулук, саясий партиялар бир чечимге келиш керекпиз. Кайсы форматка биз барабыз? Биз ушундай эле калтыра берсек, анда орчундуу болуш мүмкүн. Ошондуктан аз эле убакыт калды. Биз уже консультацияны коомчулук менен бүгүн эле баштап кылыш керекпиз. Себеби бул өтө маанилүү маселе. Билбейм ким ушундай түрткү бергенин президентке. Бирок шайлоо деген бул чоң процесс да. Мисалы, шайлоону дайындагандан кийин ар бир партия өзүнүн съездин өткөрүш керек. А съезд өткөрүш үчүн ар бир региондордон конференция өткөрөт, өзлөрүнүн делегаттарын жиберет. Бул элдердин чогулганы. Анын аяктын делегаттары Нарындан, Таластан, Угуштан, Жалал Абадтан Бишкекке келип съезд өткөрөт. Бул дагы чоң чогулуш. Анан кийин ал съездден болсо бекитет тизмени. Бул да чоң чогулуш. Кийин ошо тизмени өткөрсүн Борбордук шайлоо комиссияга. Кийин булар болсо партиялар элдер менен жолугуш керек. Элдер менен жолугуш үчүн баягы биз сунуш көп саясий партиялардагы көп саясатчылар сунуш кылган, агитация болбосун, дебат гана болсун деп. Буга да макул болгон жок. Демек алар партиялар болсо айыл-айылдарга кыдырып туруп, концерт берип туруп, элдерди чогулта башташат. Мына ушулардын баарын ойлонуш керек эле да. Бул ажы болбосо бул съезд болбойт, конференция болбойт, элдер менен жолугушуу болбойт. Бирок шайлоо болот деген түшүнүш кыйын да. Логиканы түшүнүш кыйын. Демек, буга түрткү бергендер айрым партиялардын уже элдер менен жолугушалы, жолугушпайбы өтө турган көздөрү жетип турат дагы.
акчаны таратып өзүнүн административный ресурс менен өткөрөлү деген ой пикирлери бардыр. Ошондой адамдар мүмкүн президенттикке түрткү бергендир. Канчалык түрткү берсе дагы бул өтө мен опурталуу кеңеш беришкен дагы